Ассаламу алейкум баарыңыздарга, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн бизде өзгөчө видео тазалыкка арналат. Эгер кызык болсо, видеонун аягына чейин көрүп, менен чогуу бирге болуңуздар. Бүгүн биз 30 күн бою орозонун маалында талыкпай эмгектенип, бизге ар кандай даамдуу тамактарды даярдап берген менин очогумду тазалайбыз. Чындыгында аябай кирдеп кетти бир айдын ичинде. Эми таарынтпай тазалап коюуну чечтим. Ал эми менин бүгүнкү жардамчым заманбап каражаттардын бири. Мындай каражаттарды колдонуу ыңгайлуу жана албетте тез аранын ичинде бизге тазалап берет. Мештин ичине толугу менен чачып чыгып, 5-10 мүнөттөй тыныктырып койсок, баардык майлар өзү эле эзилип баштайт. Эч бир каражатты жарнамалап көрсөткүм келген жок, анткени азыр көптөгөн түрлөрү бар жана баалары дагы ар кандай. Өзүңүздүн шартыңызга жараша тандап аласыз деп ишенем. Химиялык каражат болгондуктан колубузга сөзсүз түрдө колгап кийебиз жана ошондой эле жеңи узун кийим кийбесек, эгер денебизге тийсе, ачыштырып күйгүзүп жибериши мүмкүн. Ошондуктан терибизди жакшылап коргошубуз керек. Айнегине каражатты чачып, дароо эле сүртө баштадым. Ошентсе дагы майы эзилип, тазалана баштады. Эми губканын катуураак жагы менен же болбосо атайын катуураак майлыктарды колдонуп, жууп, андан кийин таза майлык менен сүртүп коебуз. Эки кабат айнек болсо сөзсүз түрдө ортосу дагы тердеп, кир болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан этияттык менен бир айнегин чыгарып алабыз жана бир айнегин чыгарганда эшик жеңил болуп жабылып кетиши мүмкүн. Ошондуктан сөзсүз түрдө колуңуз менен кармап турушуңуз керек. Андан кийин каражатты чачып, ортосун дагы таптаза кылып жууп алабыз. Ооба достор, химиялык каражат болгондуктан ар кандай жыты дагы болушу мүмкүн. Ошондуктан маска дагы кийип алсаңыз ашыкча болбойт. Мен эшигин толук жууп бүткөнчө ичиндеги майлары эзилип даяр болуп калды десек болот. Эми жөн гана ичин бир аз кырып, жууп, тазалап коебуз. Эгер аябай кир болсо, албетте бир аз көбүрөөк жууганга туура келет. Же болбосо каражатты кайрадан чачып, эки жолу жууп койсок болот. Менин таң калганым, бул каражатты колдонгондо майлык дагы кирдебейт экен. Башка каражаттарды колдонуп жууганда майлык капкара болуп, андан кийин кири кетпей дагы калат. Ал эми бул каражаттан кийин майлыкты жөн гана муздак сууга чайкап койсоң, кайрадан майлык таптаза болуп калат экен. Ал эми мештин капкагы таза көрүнгөнү менен каражатты чачкандан кийин аябай майлар эзилип чыкты. Дал ушундай жол менен кафелдеги майларды дагы абдан жакшы кетирет экен. Эми жөн гана жакшылап тазалап арчып коебуз, ошо менен таптаза болуп калат.
Достор, мына ушинтип менин очогум дагы таптаза болуп көздү кубантып жатат. Аял кишинин очогу канчалык таза болсо үйдүн берекеси ошончолук мол болот деп айтылат. Андыктан очогуңуздар ар дайым таза болуп, үйүңүздөр береке, ырыскы, молчулукка толуп турсун демекчимин. Ал эми бүгүнкү видео жакса лайк басканды унутпаңыздар жана ушундай форматтагы видеолорго кандай көз караштасыз ал туурасында комментарийге сөзсүз түрдө ой пикириңизди жаза кетиңиздер. Каналыма катталыңыздар. Ошондой эле урматтуу айымдар, дал ушундай жумуштарды аткаргандан кийин сөзсүз түрдө өзүңүздөрдү мактап коюуну дагы унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.